Бул унаа жолу менен белгилүү Каркыра жайлоосуна өтүп Кегенге каттайт. Абалы өтө начар болуп, унаа менен каттоо кыйынга турчу. Жолго бир дагы жолу асфальт түшкөн эмес, эми минтип жол оңолуп, элди кубантууда. Буга чейин бул жол аябай эле начар болчу. Жайкысын, кышкысын ошо Каркыранын тургундарына жайкысын көп эл каттайт бул жол менен. Ошо каттаган элдерге жалпы жонунан жакшы болуп атат. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык. Бул жолдун салынып атканына абдан өкмөткө жана биздин ажообуз Садыр Жапаровго өтө ыраазычылыкты билдиребиз. Анткени бул жол канча жылдан бери каралбай жатты эле. Казакстан менен байланышыбыз жок эле. Уже эме барган сайын мынакей байланыштар көбөйүп, туристтер көбөйүп дегендей ушу жол менен көп каттап атышат. Өзүбүздүн тууган туушкандарга дагы через Бишкекке челек эми болсо буяктан через Кеген кетип эле Каркыра аркылуу жакын болуп атат. Кудайга шүгүр, рахмат чоң. Элибиз тынччылыкта болсун, жерибиз элибиз аман болсун, жерибиз тынччылыкта болсун. Учурда күн жылып негизги жумуштар башталды. Азыр топурак жумуштары, каттамдарды кеңейтүү, тегиздөө, эки капталдарды көтөрүү, таптоо, түтүктөрдү жайгаштыруу иштери жүрүүдө. Айрым аймактарда жолго асфальт салына баштады. Азыркы ушул учур менен пайдаланып, жакында эле аба ырайы өзүнүн шартына келип атат, жылуу болуп, анан ошого пайдаланып, подрядчик эң мындай кызуу жумуштарын баштап азыр бүт участоктун бүт узундугунда иштеп атышат. Жолду капиталдык оңдоп түзөө иштери 2008 жылы башталып, Сары Тологой айылына чейин жасалып, калган чакырымдары акча каражаты жок токтоп калган. Эми 39 чакырымдан Кегенге чейинки жол жасоо иштери жүрүүдө. Ага кошумча туристтик аймак катары иштеп келген Сары Жазга чейинки 13 чакырым жол жасалат. Эл аралык маанидеги каттамдан эми туристтер да кооптонбой өтсө болот. Радует то, что строите новую дорогу. Бизди жолду жасап кубантып жатасыңар. Алдыда жеңил унаалар менен каттап калат экенбиз. Азырынча жол тандабастар менен жүрөбүз. Бизге бул каттам менен жүргөн жакын, тынч дагы болот. Эл аз жана жаратылышы кооз. Нам здесь нравится ездить, потому что здесь красивая дорога, ближе, меньше народу. Түп Кеген жолунун жалпы узундугу 76 чакырымды түзөт. Курулушка катышып жаткан бир канча компанияларга чет элдик жана өзүбүздүн жарандардан 150дөн ашуун жумушчу иштеп, 80ге жакын техника тартылган. Жолду бүткөрүү 2025 жылдын июль айына мерчемделген. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.